Өткөн жылы ноябрда Кыргызстанга 4783 жеңил унаа алып келинди. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин 2022 жылдын 11 айына берген отчетунда белгиленет. Жалпысынан көрсөтүлгөн аралыкта өлкөгө 33893 унаа алып келинген. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3 эсеге көп. Октябрдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу өсүү 16%ды түзгөн. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда өткөн жылдын 11 айында алып келинген жалпы унаалардын баасы 425,4 миллион доллардан ашкан. Эң көп унаа 7342 Кореядан алып келинген. Баасы 52,9 миллион долларды түзөт. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу Корея унааларын импорттоо 4 эсеге азайган. Андан кийин импорттун көлөмү боюнча Грузиядан 6560, Россиядан 6383 жана Америкадан 4605 унаа келген.